11 апрелде өтө турчу Конституциянын долбоорун өзгөртүү боюнча референдумда автору белгисиз баш катырган баш мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынат өңдү. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Жапаровдун алгачкы 2 сөзүнүн бири конституциялык реформа болду. Реформаны биз 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Мен бардыгын айтайын. Азыр угуп туруңуздар, бардыгын айтайын. 2 айдын ичинде жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзам. Башында эле бүдөмүк ойлор менен коштолгон баш мыйзамдын долбоору жарандык коомдун бир катар юристтердин кубулуна толгон жок. Алардын айтымында бул баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолуп хандык башкарууга түздөн-түз жол ачат. Бирок октябрдан бери тилекке каршы биздин мамлекеттик органдар бардык мыйзам чыгаруу органы болобу, президент болобу, мыйзам исполнительный власть болобу, ошо мыйзамга жана конституцияга дал келбеген иштерди жасап келип жатышат. Азыр мына Кыргызстан коомчулугуна дагы жаңы конституция таңууланып жатат да. Саватсыз адамдар жазганда, саватсыз адамдар жазган. Бир дагы беренеси мындай толук кандуу, абдан мындай грамотно жазылган деп айта албайм да. Коомчулукту жоошутуу максатында жүзгө чукул ар тармактан чогулган адамдардын башын бириктирип, конституциялык кеңешме түзүлүп, ага жогорку кеңештин төрагасы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп жаткан Талант Мамытов кол коёт. 80 депутат демилгелеген конституциянын жаңы долбоорун конституциялык кеңешме 3 айдай карап, толуктап иштеп чыгып, аны эл өкүлдөрүнүн кароосуна парламентке алып келген. Элдин мүдөөсү бул конституцияда камтылган жок деп айтам мен. Биз ошон үчүн сиздерге бердик. Жазгыла, сонуңулу алып келгиле деп. Анда сөзсүз эле концепциядан чыга албаса депутаттар иштеп чыкпайт беле, берге отуруп алып эле. Зачем кеңешме түзүлдү анда? Деген менен жоопкерчилик алып калаарын билбеген кеңешме сындарды түшүнбөстүк менен кабыл алды. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев алар депутаттар демилге кылган долбоорду гана түздөп, түпкү маңызын өзгөртпөстөн оңдоп чыгышкандыгын билдирген. Ал өзүлөрү оңдоп түзөп бергиле деп алып, кайра нааразы болгондору кызык абалды жараткандыгын айтат. Ал арада чуулгандуу мыйзам долбоору боюнча жоопкерчилик маселеси көтөрүлдү. Конституцияны өткөрүп, андан сырткары өлкөдө мындай бир жаман саясий дестабилдүүлүк алып келсе, анда булар чоң эле мындай ушу жалпы ушу кылмыш кодекси менен жооп берип калышат да. Бул нерсе алардын башына келет. Бул реалдуу жооп беришеби же бул жөн эле айтылган сөзбү? Бул бир саясий мындай да. Реалдуу эмес негизинде деп атат. Жогорку кеңештин депутаттарын камаганга жооп бербейт өзүнө. жооп бербейт. Негизи Жооп бербейт атай норма бар да. Депутат өзүнүн эгер полномочиясын учурунда түгөнүп, госизмена же госпереворот ошондой статьяларга менен жооп бериши мүмкүн. Олар жоопкерчиликке тартыла беришет. Превышение служебных полномочий деген статьяны билесиз. полномочиясы аткарып жаткан учурда жасаган эмелерине жооп бербейт. Бүткөндөн кийин Кош колдоп, сүрө олтуруп демилгечилер мыйзам долбоорун 3 окуудан өткөрүп, 94 депутаттын колдоосун жана 6 депутаттын тагырагы Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Бактыбек Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко жана Чынара Урумкалиеванын каршы добушуна ээ болду. Конституция – это живой организм. И он тоже должен меняться. И соответствовать происходящим явлениям. Реагировать должен он сейчас. Почему 2010 года Конституция не сработала? Потому что все виноваты в этом. В первую очередь парламент виноват. Нормы изменения не сделали в политические партии. Партии здесь не развивались. Поэтому народу надоело, и поэтому народ сейчас выбрал президентскую форму правления. У людей денег не хватает элементарно на еду. Какая конституция? Вы знаете прекрасно, что она пройдет. Вы прекрасно это знаете. Вы делаете это не потому что вам это хочется, а потому что вас сильно попросили. Если вы это не сделаете, вы знаете, что будет завтра. Одного посадили, завтра второго, третьего будут сажать. Вы прекрасно это знаете. Шашылыш түрдө баш мыйзамды кабыл алуу кимге керек деген кептер көбөйдү. Ар кимдин өз версиясы бар. Кимге керек бар, мен так түшүнбөй турам да. Так түшүнбөй турам. Мына кече Феликс Шашамбаевдин постун окудум, Садыр Нуркожоевичке кирип чыктым дейт. Баш мыйзам боюнча анын пикири башка экен деген сөздү айтты. Ана мен таң калып атам, бул кайсы Жапаровдун оюну болуп аткан? Депутаттарга тандоо укугун толук берип, кийлигишпей карап турам деген президент Садыр Жапаров конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоорун билдирип, жоопкерчиликти ким тартаарын айтты. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдум мыйзамы менен алып чыгышты.
эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште андайын, анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот. Ал эми экс-депутат Исхак Масалиев эл чечет. Эл тандайт дей берүү коомчулуктун башын айлантуу деп эсептейт. Демилгечи болгон депутаттар мыш болуп кетишти. Анткени өздөрүнүн долбооруна эмес, кеңешме жазган долбоорго добуш беришкен болчу. Эл мыйзам долбоорун жазбайт, кабыл албайт. Бүткүл эл кабыл алган мыйзамга пикирин билдириши мүмкүн, каршы же макул. Туура эл бийликтин башаты, бирок атайын жогорку кеңешти жана президентти шайлайт. Аларга укук берет, эмгектенгиле, мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алгыла. Керек болсо менден макулдук алгыла. Так что жарандардын мына сен чечесиң деп башын айландырбагыла. Реформа элге эмес, бийлеген президент жана башка саясатчыларга зарыл. Башкача айтканда бул бийлик талашуу процесс. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, Кыргыз Республикасынын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында жаңы долбоордо эбегейсиз чоң бийлик берилип жаткан президенттин жоопкерчилиги каралбай калган. Анан кийин мен карап көрсөм, 7 жакшынакай сөз жазылыпты да, ошолорду мен кичине элге жеткизүү үчүн айтып берейин. Кандай сөздөр жазылат президенттин полномочиясына? Дайындайт, түзөт, сүйлөйт, ыйгарат, жарыялайт, бошотот, сунуштайт, болду. Анан жоопкерчилик кана? Башында эле конституциялык реформа, башкаруу системасын аныктоо, референдум дал ушул жоопкерчиликти күчөтүү максатында ишке ашырыла баштаган. Деген менен жоопкерчилик маселеси кайрадан түрткүнчүк болуп, көп суроолорду жаратууда.